Үтүр Калиев алгач Пржевальск медициналык орто окуу жайын 1955-жылы Кыргыз медициналык институтунун хирургия факультетин аяктаган. Андан кийин Түп райондук ооруканасында 10 жылдык практикалык тажрыйбасын топтогон соң кайрадан медициналык окуу жайда эмгектенип, анын жетекчилиги алдында жүздөгөн мыкты хирург адистер даярдалган. Кийин ардактуу эс алууга чыкканда да өмүрүнүн акырына чейин Ак Суу райондук бейтапканасында эмгектенип келген. Айылдаштары анын учурундагы эли үчүн жасаган ак эмгегин эске алып, ысымын айылдагы мектепке ыйгарышкан. Ар бир элдин өзүнүн сыймыктана турган уулдары болот экен. Ошол сыймыктанган биздин айылдын уулдарынын сыймыктуу уулдарынын бири сыймыктуу биздин атабыз Үтүр Райымбекович Калиев атабыз. Ушул мамлекеттик Кыргыз мамлекеттик медициналык окуу жайында көптөгөн жылдары балдарга билими менен биргеликте таалимин дагы берип, ошону менен бирге эле өзүнүн эл жеринин чыныгы уулу катары айыл колдоп, айыл сунуштап, ушул атабыздын мектепке аты бекеринен берилген эмес деп ойлойм. Эч бир ооруган жерим жок. Рахмат сизге. Мен сизге ыраазымын. Үтүр Калиевдин 90 жылдыгына карата мектеп окуучулары атайын театралдаштырылган көрсөтүү даярдашкан. Айылдаштары болсо аны жылуу сөздөрү менен эскеришти. Болгону 65 жаш өмүр сүргөн Үтүр Калиевдин үй бүлөсү азыр мектеп менен тыгыз байланышта. Ошол Үтүр атабыздын балдары, неберелери колунан келген жардам берип атабыз. Мектептин ачылышында компьютерлерди бергенбиз Белеке. Бүгүн дагы ошол майрамды жөн өткөрбөй Белеке эмне кандай калоо тилектер бар десек, ошо интерактивдүү доска деп айткандан кийин аны дагы ошо алып бердик. Бүгүн окуучуларга жаңы демилге болсун, ошо жаңы жабдууларды пайдаланып, үйрөнүп, көрүп, билип дегендей. Келечекте дагы ошондой үмүтүбүз бар. Мектепте азыр 370 бала билим алат. Алардын окуусу үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Ушу атабыздын 90 жылдыгын биздин мугалимдер, окуучулар эң жакшы ийгиликтер менен тосуп алдык. Аккан арыктан суу агат дегендей Үтүр атабыздын жолун жолдоп ушу биздин алакандай кичинекей айылдан да врачтар чыкты. Мына медакадемияны Бекенов Урмат деген балабыз бүттү стоматологияны, Урмамытов Айдар деген балабыз травматологияда иштеп атат, Ашымбеков Элмар деген балабыз ординатурада окуп атат. Мына ушу сыяктуу атабыздын жолун жолдоп биздин балдарыбыз эң жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Үтүр Калиевди эскерүү иш-чарасы мектеп окуучуларынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Эжил Мерисбек, Бакыт Шаймбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлө болсо.